Эмне үчүн Бавария? Анткени аталган аймакта айыл менен шаарга бирдей көңүл бурулуп, бирдей деңгээлде өнүгүп жатат. Жаштардын көпчүлүгү аймактарга агылып, эң ыңгайлуу шарттар, жумушчу орундар түзүлүп келет. Бавария бул программаны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн аз эмес күч аракет жумшаган. Тактап айтканда, региондорду өнүктүрүү долбоору 35 жыл аралыгында жүзөгө ашырылып, көп каражат жумшалып, 1000ден ашык адистер бүгүн да иштеп келишүүдө. Ханс Зайдель фондунун Борбордук Азиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Макс Георг Майерк бул практиканы Кыргызстанга да иштеп чыгып, оң натыйжасын көрүүгө толук мүмкүн экендигин айтат. Аталган фонд 2002 жылдан бери Борбор Азия өлкөлөрүндөгү муниципалдык кызматтардын жаш кадрларына билим берип, ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Maksatımız 2019 yıl için bu temada Bavaria'nın, Germanya'nın Kırgızistan'da kaysi tecrübe, kaysi koldoda da beret, talkuş bu konuda da bolot. Kuday buyursa bu konferansının sonunda bir 2019 yılın iş programı da barat. Andan konkret fond 2002 yılda önüktürü programada Kırgızistan'da kaysi koldo beret. Конференциянын көпчүлүк катышуучулары өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген адистер жана башка мамлекеттерден коноктор. Быйылкы региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында аткарылган иш-чараларды үзгүлтүксүз улантуу иш-чаранын максаты. Бул жерде маселе ушул айыл жерлерини ким өнүктүрөт? Өнүктүргөндө эң негизгиси ошол региондо иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өнүктүрөт. Мына ошолорду дагы даярдоо, мына ошол кадрларды дагы мындайча айтканда кайра окутуу маселелери дагы ушул Баварияда абдан жакшы жолго коюлган. Мына ошону дагы биз мамлекеттик кадр кызматы мындайча айтканда тажрыйба алмашып, ушул жаатта дагы бирге иштейбиз деген чоң максаттарыбыз бар. Биздегидей эле 4 баскычтуу башкаруу системасы Германияда да иштейт. Эки өлкөнүн айыл чарбасында да окшош жактар көп. Ошондуктан алар менен тыгыз иштешүү оң жыйынтыкка алып келет дешет уюштуруучулар. Германияда ишке ашкан практиканы толук көчүрүп албай, шартка жараша керектүү жактарын алып, сиңирүү керектиги белгиленди. Өкмөттүн аппаратынын өкүлү Жетиген Бакиров бул багытта өздөгү жылы аткарылган иштерге токтолду. Баарыңыздар билесиздер, 2018-2022 жылдар мезгилинде ошо региондорду өнүктүрүү боюнча бизде концепция кабыл алынган. Ошол концепциянын ишке ашыруу аймагында 5 жылдык план бекитилген. Ошо 5 жылга жалпысынан 190 иш-чара каралган. Алардын 30 иш-чарасы бүгүнкү күнү 2018 жылы аяктап жатат. Чындыгында бул 2018 жыл биз үчүн, өкмөт үчүн, жалпы эле региондор үчүн бул ошол базалык жыл катары эсептелет. Жетиген Бакиров белгилегендей, аймактардагы ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеңилдиктер иштеп жатат. Маселен, кайра түзүлгөн ишканалар үчүн 5 жыл аралыгында мүлк, жер, сатуудан алынуучу салыктардан бошотуу боюнча салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, өкмөт тарабынан бир катар ченемдик укуктук актылар иштелип чыккан. Ошондой эле социалдык фонд менен биргеликте жергиликтүү бюджеттин пайдасы үчүн атайын сунуштамалар даярдалган. 2018-25 жылдары жыл сайын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн 50 миллион сомдо ошол 20 пилоттук шаарларга башкы же болбосо генералдык план иштеп чыгуу боюнча ошол акча каражатын бөлүп берүү чечими кабыл алынып, бул иш-чара ишке ашыра баштады. Иш-чарада Германия Федеративдик Республикасынын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Моника Иверсен да сөз сүйлөп, аталган мамлекеттин бардык аймактарына бирдей көңүл бурулуп, күн санап өнүгүү темпи күчөп жаткандыгын айтты. Ушундай эле жетишкендикке жетүү үчүн Кыргызстан жергиликтүү муниципалдык кызматтарга көбүрөөк көңүл бөлүүсү абзел дейт. Also schlichtweg gute Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. Ich glaube, das ist das, was муниципалдык органдагы кызматкерлердин билими, каражат маселеси жана мүмкүнчүлүктөр. Мен тизмектеп өткөн маселелерге маани берүү аркылуу ойлогон ойду ишке ашыруу оор болбойт деп ойлойм. Анын үстүнө Кыргызстан соңку мезгилдерде региондорду өнүктүрүү боюнча иштерди күчөтүп келет. Демек, аз да болсо тажрыйба бар. Ошондой эле бул жаатта эмгектенген кадрларды даярдоо борборлору түзүлүшү керек. Келечекте жемиштүү ишке ашат деп ишенем. Эки өлкөнүн окшош жактары абдан көп. nach dem Zerfall der Sowjetunion, nach der Wiedervereinigung
Конференция катышуучулары Кыргызстан жана Бавариянын тең укуктуу жана тең пайдалуу кызматташуусунун алкагында сунушталган демилгелердин пайдалуулугу жөнүндө пикир алмашып, иш-чара суроо жооп менен уланды. Эки өлкөнүн өкүлдөрү эффективдүү башкаруу комплексин көтөрүү алкагында европалык стандартка шайкеш келген айыл чарба өндүрүштөрүнүн экспортко багыттоо потенциалын бекитүү, перспективдүү программаларды жана жол картасын иштеп чыгуу боюнча бирдиктүү иш алып барууга макул болушту. Соңунда резолюция кабыл алынды. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.